Assalamu alaikum mekендештер. Мына бүгүн 29 март saat 15:00 Ахметов Рамиль Фаритович уголовный розыск начальник менен жолугуштук. Атайын чакырган экен таджикский диаспораны, кыргыздардын диаспорасын представительдерин. Ошол жерден жана Крокус-Ситиде болгон окуя боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзгүлө деди. Bir kança zadanyaları berdi. Жанагы чаттарда негативный комментарияларды аккуратно жазгыла деди. Ошол жерден эгер провокационный комментариялар болгон болсо биз оңой эле табабыз и наказать этебиз дейт. Ошон үчүн межнациональный конфликттен этият болгула дейт. Сүйлөгөндө аккуратно сүйлөгөндө биз одна семьябыз дейт. Биз дейт эч кимди мындай кууп, депортация кылып кууганга биз эмебиз жок дейт. Биз только закон боюнча иштейбиз деди. Анан документ боюнча проверкалар жүрүп атат, өзүңөр көрүп атасыңар деди. Бул жүрөт деди. Биз эми как обычно текшерип жүргөнбүз, бирок усиленно текшеребиз дейт мигранттар боюнча. Документтер таза болсо дейт. Кечеги боюнча деле айтып беришти, кече деле алып келдик биз. Айттым мен курста болдум дейт. Документтер нормально болсо дейт, текшеребиз, кайра кое беребиз деп атат. Ошон үчүн коркпой эле койсун дейт. Как положено, кандай буга чейин жытсаңар жашай бергиле дейт. Анан ушундай провокация кылган моменттер болсо дейт. Ошоларды сразу бизге кайрылгыла дейт. Биз сразу на место коебуз бардыгын дейт. Күчүбүз дагы жетет дейт, духубуз дагы жетет, бардыгын кылабыз дейт. Ошон үчүн мекендештер коркпой иштей бергиле. Мына орозонун үй күнүндө орозоңор кабыл болсун, эч бир забат болбогула, документтериңер так болгула, документтерди толуктайлы, убагында улантайлы, просрочный документтерди мага эме кылсаңар, случайно просрочка кылсаңар, колдон келсе жардам беребиз. Эмне дегенде азыр ситуация өссүн азыр. Bizde жана штраф сатырган инспекторлор занят болуп атат. Ага дагы жардам беребиз колдон келишинче. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн, орозоңор кабыл болсун.